негизинен мыйзам долбоорун колдоого татыктуу. Анткени мына өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдө жазылып турат. 4 жылдын аралыгында 49.639 адам жаракат алып, 4.006 адамыбыз каза болуптур да. Бул эми жылына бөлгөндө 4 жылга бөлсөк жылына 1000 адам каза болгон. Бул жанакы тынч убакытта өтө мындай өкүнүчтүү да. Негизинен бар жоо мыйзам чегинде болгону жакшы. Мыйзамды колдойм, жана кесиптештерден дагы колдоого суранып кетем. Бир тактоо иретинде мен кесиптештерим дагы айтты. Балким сиздердин алдында пландар болушу мүмкүн. Мына ошол эвакуаторлор боюнча да. Эвакуатор жанакы штраф стоянкага алып кеткенде, ал частный жеке адамдын машиналары турбайбы алар. Мамлекетке эч кандай түшпөйт экен. Ал ошол бир жеке адамдын чөнтөгүнө түшөт экен да. Аны деле ошол мамлекеттик кылып, ошол өзүңүздөр колго алсаңыздар болбойбу? Урматтуу Айбек Тураталиевич, бул боюнча министрдин тапшырмасы коюлган. Азыр ошол сиз айтып кеткендей эвакуаторлорду МВЗ системасына өзүбүз эвакуаторду алып туруп ошо менен ташуу, андан сырткары азыр айтылып кеткен турган штраф стоянкаларды дагы өзүгө караштуу мекемелерге штраф стоянкаларды ачып, өзүнүн эвакуатор апарып коюп, андан кийин ошо штраф стоянкада чогулган акчанын баары бюджетке түшө тургандай кылып иш аракеттер жүрүүдө. Азыр министр ушундай тапшырма койгон. Рахмат. Анан да жанакы таксисттерге лицензия алуу боюнча айтып кеттиңиздер да. Ошо лицензиялар акысыз берилеби же кандай берилет? Бул бири, экинчиси эми баягы лицензия берилгенден кийин эми көпчүлүгү эми алыс жолго чыкканда тууган уруктарын салып машина толо кетет да. Эртең аларды дагы кана лицензияң жок, мынча адамдан ашык салбашың керек деген кооптуу жагдайлар жаралбайбы? Айбек Тураталиевич, уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Ал лицензиянын баасы боюнча азыр пока чечиле элек, бул деген баасы төмөн эле болот, 100 сом, 200 сом. Бул деген кеп баасында эмес, кеп учетто. Ушу болгон мамлекетибизде болгон ушу тармакта алектенип аткан автоунаалардын баарын ушу учетко алсак, учетко алып бир нукка келтирсек деген ошондой биздин максатыбыз бар. Ошондуктан биз жанакы жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Ошондуктан жанакындай сиз айткандай эми туугандарын ташып баратса ал эметпейт. Анткени дегенде тозгондо деле адам сурайт, сиз төлөдүңүзбү акча? Акча төлөгөн адам эч качан айтпайт мени бесплатно апарат депчи. Ал аныкташпаса эле андай мүмкүнчүлүктөр болбойт го деп ойлойм. Рахмат.